Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй болсо, кыргыз футболунун өңү Байматовдун өңүндөй деп сыпаттасак болот. Анткени дал ушул Азамат Байматов өткөн 10 жылдыкта кыргыз футболуна оюн талаасында эле эмес, андан сырткары дагы ири салымын кошо алды. Эгемен Кыргызстандын жаркын футбол жылдыздарынын бири Байматовдун сүрөтү стадиондо эле илинбестен, көчөдөгү баннерлерден мода журналдарына чейин көрүүгө болот эле. Улуттук курамдын бир убактагы капитаны Кыргызстанда футболду даңазалоого кантип салым кошту, анын көрмандарды кыжырданткан жана сүйүнткөн учурларын тизмектеп өмүр жолуна сереп салабыз. Азамат Байматов 1989 жылы 3 декабрда Ош шаарында жарык дүйнөгө келген. Балалыгы дал ушул Ордолу Ош шаарынын түштүк-чыгыш кичи районунда өткөн. Кадимки эле башка балдардай кичинесинен көп кабаттуу үйдүн короосунда топ кубалап жүрүп, өмүр жолунда орчундуу орун алган футбол менен таанышкан. Топто голотконду сүйгөн Азаматка кара күгүнгө чейин же балкондон апасынын катуу кыйкырыгын укканга чейин жүрө берүү кадимки көрүнүш болгон. Баласынын чектен тыш футболго болгон сүйүүсүн байкаган ата-энеси 8 жашында жергиликтүү Динамо спорт комплексине машыгууга беришкен. Келечектеги улуттук курамдын капитаны дал ушинтип канча бир деңгээлде кесипкөй футболго аралаша баштаган. Бул нерсе ага футболдун табиятын жакшы билүүгө мүмкүнчүлүк жараткан. Мына ушул нерселер кийин анын кара күчкө таянган футболчу эмес, интеллекти жогору оюнчу болуусуна шарт түзгөн. Абарай кандай болгонуна, ооруганына карабай футбол талаасына чуркаган Азамат сыйкырдуу футбол дүйнөсүнө улам чулгана берген. Бул нерсе анын футболчу катары өөрчүсү үчүн жакшы таасир берген. Ага далил катары анын 6-классынан тарта мектебинин курамында ойной баштагандыгын айтсак болот. Бул кичинекей Азаматтын футболдук тарабы. Эмнеде гана болбосун, кесипкөй адис болууга керектүү нерселердин сап башында турган нерсе бул дисциплина. Бул нерсе Азаматта бала кезинен болгон. Футбол менен катар сабактарына аракет кылып окуп, спорт жана окуу деп жүрүп мектепти бүткөн. Бул нерсеге анын кыргызча, орусча, англисче эркин сүйлөөрүн далил катары келтирсек болот. Өзгөчөлөп айта кетүүчү нерсе бул анын мүнөзү. Дайым биринчи болууга умтулуп, келген мүмкүнчүлүктү карыштыра кармоону билген. Муну менен катар жалтырата кийинип, чачын суулап тарап, элдин көңүл чордонунда болууну бала кезинен сүйгөн. Бир жолу мектепте кыздар мен жөнүндө жаман кеп айтып, намысыма тийип коюшту. Ошондо ичимен карап тургула. Бүтүрүү кечесинде эң сулуу жигит мен болом деп максат койдум. Кымбат аппак костюм алып кийип баргам. Ошондо суктанып карашкан көз караштар азыркыга чейин эсимде. Дал ушул сапаттар кийин Азаматтын белгилүү спортчу болуусуна, муну менен катар жалпы кыргыз футболуна олуттуу таасирин тийгизген. Бирок бул тууралуу кененирээк алдыда кеп кылабыз. Азамат Байматов чоң футболго шаар кирген. 10-классында жергиликтүү Ак Буура, 11-классында кыргыз футболундагы гранттардын бири Алай клубунда ойной баштаган. 2007 жылы Алайдын курамында жогорку лиганын коло медалын тагынат. Кыргызстандын жаштар курамасынын ошол кездеги машыктыруучусу Анарбек Ормонбеков сөлөкөттүү, каршылашын аябаган жаш оюнчуну байкап, жаштар курамасына чакырат. Андан кийин жаш талантты кыргыз футболун кайнатып жаткан Дордойго ала кетет. Дордойдо чогулган кыргыз футболунун каймактарынын арасында жоголуп кетесиң, кыйналасың деген кеңештерге карабай, ошол убакта номер 1 болуп турган Дордойго барып, негизги курамда татыктуу оюн көрсөтө баштаган. Муну менен катар байма-бай улуттук курамга чакырууларды алып, 21 жашында кыргыз курамасынын капитандык белгисин тагынган. Байматов футболго кесипкөй мамилеси, амбициясы, анын албетте талантынын аркасы менен көптү үмүттөндүрүп турган. Азамат Байматов оюн талаасында харизмасы бар, жоопкерчиликтүү оюнчу. Тартипти биринчи орунга коет. Дордой үчүн чемпиондукта да, кубокто дагы маанилүү голдорду киргизди. Клубда капитандыкка чейин жетти. Позицияны туура тандап, башы менен мыкты ойной алат. Футболчулардын көпчүлүгү эле билсе керек, Азамат катаал коргоочу. Ал топ алууга белсенсе, каршылашы топсуз калат же ошол жерден оюн эрежеси бузулат. Футболдо сапаттуу борборду коргоочуларга болгон суроо талап дайым жогору. Сөлөкөттүү, башы менен жакшы ойногон, оюнду жакшы окуй алган Байматов кыргыз футболунда чынында жакшы табылга болгон. Бирок бул табылганы ийилеп, жонуп, керектүү формага келтирүү оңой олтоң иш эмес. Бирок ал убактагы кыргыз футболунун деңгээлин, абалын эске алганда, бул нерсе идеалдуу ишке ашты деш чынында кыйын. Амбициялуу, футболду сыгып ширесин шимирүүнү көздөгөн Азаматка кыргыз футболу тар сезиле баштаган. Эл аралык аренага чыгууну көздөгөн спортчуга 2009 жылы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Латвиялык Вентспилс клубу менен 1 жылдык келишим түзүп, дүйнөнүн мыкты футболчулары менен бир талаада ойноого мүмкүнчүлүк алат. Анткени аталган клуб көп футболчулардын кыялы болгон Чемпиондор лигасына катышып жаткан. Аталган мелдеште Байматов алгачкы жолу 2009 жылы 25 августта швейцариялык Цюрих клубуна каршы оюнга чыккан. Катаал коргоочу алгачкы оюнда старттык курамда чыгып, 51 мүнөттө сары айып кагазын алган. 62 мүнөттө алмаштырылган. Жыйынтыгында 2-1 эсеби менен утулушкан. Дал ушул оюндан кийин Байматов Чемпиондор лигасында ойногон алгачкы кыргыз футболчусу катары тарыхта калды. Вентспилс Еврокубоктордо ийгилик жарата албагандыгы менен ал жылы Латвиянын вице-чемпиону болду.
Байматов кийин Орусиянын 2 лигасы ФНЛде Сибирдин курамында, Бахрейндин Ситра, Аль-Рифа клубтарында ойноду. Ортодон кайра Дордого кайтып келип ойноп жатты. Бул арада 2 жолу Кыргызстандын мыкты футболчусу аталды. 2010 жана 2012 жылдары. Ушул эле убакта Кыргызстандын улуттук курамында капитан катары ийгиликтүү ойноп жатты. Ак шуңкарлардын курамында көп жыл алмашкыз оюнчулардын бири болду. Кыргыз футболунда көпчүлүктүн көңүлүн бурган Орчунду жетишкендик 2019 жылы өтө турган Азия кубогунун финалдык бөлүгүнө улуттук курамдын чыгуусу болду. Тандоо турунун алкагындагы Байматовдун салымыдагы Орчунду Кыргыз курамасынын капитаны катары алдыга баштап коргонууну чеп кылып, күчтүү соккулары менен чечүүчү голдорду дагы киргизди. Бирок капитандын эл аралык аренада Кыргызстандын курамасы менен ийгилик жаратуу кыялы ишке ашкан жок. Азия кубогунун алдында жаракат алып, команданы оюн таласынын четинен гана сүрөп турду. Кыргыз курамасы бул мелдеште 8ден 1 финалдык бөлүккө чейин жетип, күйөрмандарды толкунданткан татаал оюнда үй ээлерине минималдуу айырма менен утулуп калды. Азамат Байматовду жөн жерден Кыргыз Бекхэм атаган жокпуз. Бири чабуулга ыктаган жарым коргоочу, экинчиси борборду коргоочу болсо кантип окшошсун деген суроолор болушу мүмкүн. Чечмелейбиз, футбол азыр массалык спорт. Футболчулар азыр Голливуддун жылдыздарындай таанымал. Өткөн кылымдын аягына чейин футбол кандайдыр бир деңгээлде тар чөйрөдө эле кайнап келген. Футбол жылдыздарын футбол сүйүүчүлөр гана таанышкан. 21-кылымдын башында эл аралык футбол биримдиги дүйнө элдеринин жарымынан көбү жашаган Азия континентин, Азия рыногун багынтууну көздөп, 2002 жылы дүйнө чемпионатын биринчи жолу Азияда, тактап айтканда Түштүк Корея менен Японияда өткөрөт. 2002 жылы өткөн дүйнө чемпионаты футболду аңтар теңтер кылып, футбол көрмандарынан сырткары жалпы коомчулуктун футболго кызыгуусун күчөткөн. Бул мелдеш маркетинг тарабынан мыкты уюштурулуп, чагылдыруу иштери дагы жогорку деңгээлде болгон. Анын арты менен Азияда эле эмес, дүйнөнүн калган бөлүгүндө дагы сүймөнчүлүккө ээ боло баштаган. Ал эми Дэвид Бекхэм бул чемпионаттын жүзү катары колдонулган футболчулардын ичинен сурулуп, жалпы футболдун жүзү катары дүйнөгө таанымал болуп чыга келди. Ал спорт менен маркетингди айкалыштырып, футбол жылдызынан дүйнөдөгү атактуу адамга, келбети менен аялдардын жүрөгүн куйкалаган мырзага айланды. Анын сүрөтү чапталган эмне гана кагаз болбосун сатыла баштаган. Ага чейин футболчунун өңү башы акча алып келет деген түшүнүк жок болчу. Бул нерсе футбол дүйнөсүндө иш алып баруунун жаңы ыкмаларын пайда кылган. Бекхэм келбети менен ырчы, актер, саясатчылардан дагы атактуу болуп, жада калса анын чачына чейин талкуулар башталган. Бул нерсе футболдун туруктуу көрмандарынын жинин келтирген. Бирок Бекхэм футбол дүйнөсүнө миллиондогон жаңы адамдарды алып келген. Учурда футболчулар маркетинг боюнча адистерди жалдашат. Бул нерсе азыр кадимки көрүнүш. Бирок дал ушул агымдын башында кайталангыс Бекхэм турган. Ага караганда алда канча таланттуу футболчуларды Бекхэм атактуулугу менен артта калтырууга жетишкен. Өз доорунун таланты таш жарган футболчулар бразилиялык Роналдо, франциялык Зидан күчүндө турганда дал маркетингдин аркасы менен 1999 жылы Бекхэм алтын топко талапкер болуп, Ривалдодон кийин экинчи орунду ээлеген. Ошол эле атактуу Галактикостун дагы негизги жүзү Бекхэм болгон. Ошол учурда Бекхэм дүйнөдөгү миллиондогон өспүрүм футболчулардын кумирине айланган. Дал ушул жерден Бекхэмден Байматовго өтөбүз. Азамат Байматов Азияда дүйнө чемпионаты өтүп жатканда 11-12 жаштагы топ кубалап жүргөн өспүрүм болгон. Кийин таанымал футболчу болуп калганда дагы Бекхэмди кумир тутарын айтып жүргөндүгү белгилүү. Муну менен катар эле экөөндө тең негизги окшоштуктар бар. Биринчи, келишимдүү өң келбет. Эл алдында болууну билүү жана сүйүү. Ушул жерден Байматовдун аппак костюм жана кыздарды суктанткан көз караштары тууралуу айткандыгын эстейбиз. Андан кийин эки футболчунун тең оюн таласында 7-катар санда ойногону жана айып соккуларындагы кошсок болот. Көпчүлүк спортчуларда спорттук талант жана келишимдүү келбет болгону менен чечендик өнөр жат. Калың элге спорт аянтчасынан сырткары шоу уюштурганды билишпейт. Мына ошондуктан спортту оюн таласында гана даңазалап чектелишет. Атагы спорт сүйүүчүлөрүнө гана эмес, жалпы коомго тараган спортчулар саналуу эле. Бокс үчүн Мухаммед Али, футболдо Бекхэм, ал эми эрежеси мушташта азыркылардан Конор Макгрегорду кошсок болот. Булардын ар бири өз алектенген спортко миллиондогон жаңы көрмөндөрдү алып келишти. Ал эми Байматов кыргыз футболун кантип даңазалагандыгына токтолсок. Албетте биринчи оюн таласындагы сапаттуу жана харизмалуу оюну менен. Бирок башка футболчулардай болуп, муну менен гана чектелип калган жок. Анын дагы жакшы бир сапаты ойлогон оюн кеңири түшүндүрө алган, айтар сөзү бар спортчу экенинде. Муну менен катар жылдыз катары жашоо образын жүргүзө алды. Футбол жана ага жакын темадагы нерселерде ири басылмаларга, телеканалдарга кат-кат интервьюларды берип, муну менен катар тамашоо сыяктуу эл көп көргөн долбоорлордо дайымкы конок болуп жүрдү. Бир сөз менен шоу бизнестин таанымал өкүлдөрүнүн бири боло алды.
Ошондуктан азыр Кыргызстандагы спорттун алыс адамдардан деле кыргыз футболчуларынан кимди тааныйсың деп сураса, биринчилерден болуп Байматовдун атын атайт. Бекхэм дүйнөдө футболду кандай даңазаласа, Байматовдун дагы Кыргызстанда футболду даңазалоодо орду ошол сыяктуу эле. Бекхэмди слаңгороз деп айрым футбол көрөрмандар сындаса, кыргыз футболунун көрөрмандарынын ичинен Байматовго ошондой эле сын айткандарды азыр дагы тапса болот. Анын жарым жылаңач сүрөттөрүн жарыялагандарын жактырбагандар жок эмес. Бирок аягында Байматов өзүн бренд катары калыптандыра алды. Өзү менен кошо коомчулукка футболду дагы даңазалады. Бекхэм дүйнөдө футболду даңазалоонун башында турса, Байматов Кыргызстанда бул ишти баштап берди. Футбол азыр бизде жөн гана спорт. Ал эми дүйнөдө футбол, спорт, бренд, бизнес. Мына ушулардын баарын камтымайынча Кыргызстанда дагы футбол өнүкпөйт. Байматов азыр Бишкектик Алга футбол клубун алдыга сүйрөө үчүн күчүрөп жаткан учуру. Элестүү айтканда Али Жомок бүт элек. Борборду коргоочу үчүн 33 жаш болуп толуп турган учуру. Буга мисал катары жашы 40ка таяп калса дагы болуп көрбөгөндөй сапаттуу оюн көрсөтүп жаткан борборду коргоочуларды айтсак болот. Мисалга эле алардын бири Тиаго Силва, ошол эле испаниялык Серхио Рамос, ошол эле португалиялык Пепени айтсак болот. Бир аз ошол кубаттуураак сокку керек экенин мындай абалды чечүү керек экенин команданын лидери Азамат Байматов баса белгилеп айтууда.